Арабаңыздар, бүгін программчы жөнүндө айтып беребиз. Программчы ким? Бул код жазган киши. Эмне болгон код? Компьютердик код. Программчы бул компьютердик тилде атайын бир максатты көздөгөн же бир тапшырма аткаруу үчүн түзүлгөн программдык камсыздоонун кайнар кодун жазган киши. Кайнар деген бул баягы түпкү баштапкы коду, кайнар булак дегенди уккансыздар. Программчы деп жалпысынан жана software developer деп коет, программа камсыздоону өндүргөн киши же software engineer, бул баягы программдык камсыздоонун инженери болуп бөлүнөт, бирок жалпысынан баягы иши программчы деп аталып кете берет. Андан сырткары баягы кайсы тилде жазат, кайсы платформа үчүн жазат, ошого жараша да программчынын жумушу аныктала берет. Мисалы үчүн Python программчы же веб девелопер, software developer, программчы иштеп чыгуучу бул эмне жумуштарды кылат? Ал ошо берилген тапшырмага спецификация деп коюлат. Мисалы үчүн баягы программа, веб-сайт, колдонмо эмне иштерди кылат, эмне функцияларды аткарат, кандай жыйынтыктарды бериш керек, ошолордун баарын атайын тизилген техникалык тапшырманын негизинде кодун жазган киши ал ошол кодду жазат, каталарын оңдойт, керек болсо сыноодон өткөзөт. Ал эми инженер болсо, программдык инженер, программчы инженер, программчы программа өндүрүүчүдөн дагы көп иштерди аткарат. Бул көбүнесе менеджерлик иштер болуп эсептелинет. Мисалы үчүн ал биринчиден баягы албетте программанын архитектурасын аныктайт, кандай функциялар болот, ошолорду аныктайт. Анан жана программа жазуу процессин баягы дизайндоодон ишке ашыруу, сыноо, жайылтуу боюнча ушул баардык процесстерди баштан аяк башкарат. Программаны кандай жазабыз, эмне кылабыз деп методологиясын иштеп чыгат. Ушундай көп жумуштарды аткарган киши бул программчы инженер болуп аталат. Азыр эми жасалма интеллекттин келиши менен программчылар жумушу жок калат деп айтылып атат. Бирок жасалма интеллект программчылардын айрым бир жумуштарын аткарган менен жасалма интеллект менен иштешүү керек болгон жаңы жумуштар пайда болот. Программчылар жасалма интеллект менен иштегенге баягы адистигин кичине өзгөртүп, жаңы жөндөмдөрдү кошуп иштеп кете берет. Программчыларга болгон талап ошону менен дале күч. Программчылыкты өздөштүрө бериңиздер. Биз болсо эмкиде эмне үчүн application'ди кыргызчага биз колдонма деп которуп жүрөбүз, эмне үчүн тиркеме деп которулуп калды, кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес деген пикирибизди айтып беребиз. Видеобуз жакса каналыбызга жазылыңыз, лайк басыңыз. Сиздер менен мен Чоробек Садамбек. Эсенчиликте кайрадан көрүшкүчө, жакшы туруңуз.